Бул базарларын билесиздер, мурунтан патент менен иштешип келген. Патент салык кодексинин 416 беренесинин 4-пунктта көрсөтүлгөндөй, соода тармагындагы патенттер 1-январдан баштап жокко чыгарылат. Ошондуктан бул эки базардагы салык төлөөчүлөр, соодагерлер өзгөчө салык режимине өтүш керек болот. Ал жерде салык товардык арыз менен кайрылган учурда салык төлөөчү арызда көрсөтүлгөн 1 жылдык соода жүгүртүүнүн көлөмүн салык төлөөчү өзү белгилейт. 1 жылдык товар жүгүртүүнүн көлөмү 4 миллионго жетпесе, 18 миң төлөйт 1 жылына. Эгерде 8 миллионго чейин боло турган болсо, 42 миң төлөйт. Жылына айына бул 3,5 миң сомго бөлүнүп калат. Эгерде 8 миллиондон 15 миллионго чейин болсо, 96 миң төлөйт. Ошентип биздики 2 миллиондон ашкан товар жүгүртүүнүн көлөмү 1 жылдын ичинде 200 миллиондон ашкан салык төлөөчү боло турган болсо, ал жылына миллион төлөйт. Ошондо бир айына 83 миңден төлөп калат.